Өткөн апталарда Кыргыз өкмөтү жетим тоо кенин өзү иштетүүнү пландап, ал үчүн өзүнчө мамлекеттик компания түзүлөрүн жарыялаган. Мындан улам эл арасында ар кандай маалыматтар тарап, жергиликтүү калк жетим тоо жеңичинен Кытайга сатылып кетти деп күмө санап, ген боюнча ачык айкын маалымат берилбей жатканына нааразы болууда. Генди казганда темир, алтындан башка көп башка да элементтер чыгат. Анын запасы канча, баасы канча, жана эң негизгиси бул генди иштетип бүткөндөн кийин ал жерде канча тонналык жана кайсы категорияда зыяндуулук калат, кесепети кандай болот, ошону ачык айтпай туруп, изилдөөгө убакыт бөлбөй туруп, каражат бөлбөй туруп, бул ишти чийкиле биз казып баштайбыз дегени бул күмөн жаратып атат. Биз билебиз, алар өздөрү да билет, муну өзүбүз азыр иштете албайбыз. Ошол себептен биз кооптонуп турабыз. Муну жакынкы биздин кошуналарга, балким инвесторлорго берип жиберген болуш керек. Ошон үчүн ал бардыгы азыр жабык болгондуктан биз алдын ала ошол жетим тоону коргоо кыймылын түздүк. Бул дооматтарды Кыргыз өкмөтү четке какты. Жетим тоо кени мамлекетке таандык жана бир дагы чет элдик компания геологиялык чалгындоо же иштетүү укугуна ээ эмес экен. Бул кенди өз алдынча иштетүү менен өлкөдө, анын ичинде Нарын облусуна жаңы өндүрүш ишканаларын ачууну, кошумча жумуш орундарын түзүүнү шарттайт. Ошондой эле бюджеттин кирешесин көбөйтүп, тышкы карызды төлөөгө жумшаса болот. Кенде 2021-жылы изилдөө иштери башталарын тиешелүү жетекчилер айтууда. Эмнеден жумуш башталат? Биринчи георазведка болот. Геологоразведка болот. Андан кийин запастарды биз мамлекетке коебуз. Геологоразведкадан кийин, андан кийин уже иштер башталат да. Анан кичине баягы сөзүмдү бурмалап кетиптир. Баягы кээ бир коллегалар, ошондуктан мен дагы бир жолу айткым келет. Негизи геологоразведка 21-жылы башталса, алга да убакыт керек. Ал убакыт өткөндөн кийин, андан кийин биз деген запастарды мамлекеттин эмесине коюшубуз керек, запастарды коюшубуз керек. Андан кийин гана жумуш башталат деген ошол ойду мен жакшы эле айттым эле. Анан элдер туура эмес түшүнүп алыптыр да. Анан негизи жетим тоо иштеш керек. Нарын облусунда жайгашкан жетим тоо кени Кыргызстандагы өзгөчө уникалдуу кендердин бири. Анда Даңги, Кара Таш, Молдобашы, Күрмөнтү сыяктуу 10 чакты участок бар. Алардын бири Ысык көл облусуна карайт. Жалпы узундугу 60 чакырымды түзөт, туурасы 5-6 чакырым. Адистердин айтымында жетим тоо темирдин кору боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 20 кендин катарына кирет. Буга чейинки изилдөөлөргө ылайык кенде болжол менен 4,7 миллиард тонна темирдин кору болушу ыктымал. Айрым окумуштуулардын айтуусунда жетим тоодо болжолдуу 500-600 миллион тонна темир бар. Бул деген аябай чоң проект болот. Ошондо биз өзүбүз иштеткизип, каражат тапсак, собственно эле иштеткизебиз. Вот. Кадрлар бар. Эме желание бар дегендей, өзүбүз иштеткизип, ошондо көрсөтсөк, бөлөк жакка да инвесторлор келет. Кыргызстан менен иштесе болот экен, булар билет экен деп. И так билишет, бирок азыр мындай келбейт азыр чоң инвесторлор. Келбейт азыр. Ошон үчүн баягы турбай биз билип алышыбыз керек. Бизде кандай байлык бар экен. Ошол байлыкты иштеткизсек болобу, болбойбу? Ама ушу токтотуп эле экология, туризм деп эле эметсек. Жетим тоо кенинин айланасындагы чыр мурдагы президент Курманбек Бакиев бийликте турганда эле башталган. Анда кенди Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курган үчүн кытайлыктар алат деген сөз тарап, жергиликтүү калк бир канча жолу нааразычылык акцияларды өткөргөн. Ал учурда кендин Күрмөнтү жана Молдобашы деген жерлери кытайлык Майлин Resource деген компанияга берилген. Бирок 2011-жылы компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган. Аталган компания Кыргыз өкмөтү менен соттошуп, акыры Кыргызстандын пайдасына чечим чыккан. Каныкей Бозгунова, Кудурат Ташмурзаев, 5 канал.